Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 18-20. Иманкулов Кыргызстан чегара боюнча Тажикстанга өз сунушун берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажикстандык эсиптеши Эмомали Рахмондун жакында Чолпон Атада өткөн жолугушуусунда кыргыз тарап чегара маселеси боюнча тажик тарапка сунуш киргизгенин Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Президент Жапаров өз позициясын айтты. Бизде саясий эрк бар. Тажикстанга да, башка өлкөгө да эч кандай аймактык дооматыбыз жок, деди Иманкулов биринчи радионун эфиринде. Ал ошондой эле жолугушуулардын биринде эмне үчүн алыскы тарыхка кайрылбаш керек экенин тамаша чынга салып айтып бергенин эскерди. Мен бир жолугушууда тамашалап кыргыз каганатын эстейли, ал кандай кенен аймактарды ээлеген. Мындан 50-100 жыл мурункуну карасаң, көп нерсени өзгөртүүгө туура келет. Ал кезде кээ бир мамлекеттер жок болчу. Ооба, чегара маселесин чечүү оңой эмес. Бирок бул бир гана жол менен чечилчү маселе. Сүйлөшүүлөр, дипломатия аркылуу кээде компромисске барыш керек. Татаал аймактар бар. Алар боюнча жергиликтүү калктын пикирин эске алуу менен чечим кабыл алабыз. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунда президентибиз өзүнүн сунушун айтты. Алар карап жатышат деп жыйынтыктады Коопсуздук кеңешинин катчысы. Буга чейин ал чегара боюнча өкмөттүк комиссиялардын сүйлөшүүлөрүндө тажик тарап 1924-1927 жылдардагы карталарды колдонуу керектигин билдиргенин айткан. Булак Спутник KG. Казакстандык ырчы Торегели Тореали 20 күнгө камакка алынды. Казак ырчысы Торегали Тореали 20 күнгө камакка алынганын Алматы сотунун басма сөз кызматы билдирди. Алматы шаарынын административдик укук бузуулар боюнча адистештирилген райондор аралык сотунда баңгизат колдонгон абалында транспорт каражатын башкаруу фактысы боюнча жараңа карата административдик иш каралды. Сот тарабынан аныкталгандай 2023 жылдын 14-июнунда Тореали баңгизат колдонгон абалда унаа башкарып бара жатканда патрулдук милициянын унаасын сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен унаалар механикалык зыянга учураган. Сот отурумунда ырчы иш материалдарында көрсөтүлгөн фактыларды тастыктап өкүнгөн. Соттун чечими менен ырчы административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 608-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган административдик укук бузууну жасагандык үчүн күнөөлүү деп табылып, 20 күнгө камакка алуу түрүндөгү административдик жазага тартылды жана 7 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратылды. Булак Назар Ньюс KG. ЭЭПте Кыргызстан өнөр жай өндүрүшү боюнча алдыга чыкты. Сандар. ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ичинен өнөр жай өндүрүшү боюнча Кыргызстан алдыга чыкты. 2023 жылдын январь-апрелинде Евразиялык экономикалык биримдикте айыл чарба продукцияларын өндүрүү 3,1%, ал эми өнөр жай тармагы 0,9%га өскөн. Статистикалык мындай маалыматтарды Евразиялык экономикалык комиссия берген. Көрсөткүчтөрдү карай келгенде, өнөр жай өндүрүшү боюнча Кыргызстан алдыга чыгып 4,6% камсыздаган. Ал эми айыл чарба продукциялары боюнча көрсөткүч 2% болгон. ЭЭКтин экспресс баяндамасында 2023 жылдын январь-апрелинде аталган биримдикте мал чарбачылыгы өрүш алган. 2022 жылдын январь-апрелинде салыштырмалуу малдын жана канаттуунун этин өндүрүү тирүү салмагы 2,17%, сүт 3,17%, жумуртка өндүрүү 2,4%га өскөн. Булак Спутник KG. Конгрессте Байдендин импичменти боюнча сунуш киргизишти.
АКШнын өкүлдөр палатасынын мүчөсү Лорен Боберт Конгресске мамлекеттин түштүк чектеринде коопсуздукту камсыздоого дарманы келбей калгандыктан Америка президенти Джозеф Байденге импичмент жарыялоо сунушун киргизди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Байден мамлекеттин түштүк чектеринде коопсуздукту камсыздоо боюнча өзүнүн конституциялык милдетин аткара алган жок. Ушул себептен улам импичмент боюнча демилегени көтөрүп чыктым. Бул кадам анын азыркы кызматынан четтетүү үчүн жасалууда, деп жазды Боберт Twitter аккаунтунда. Өткөн аптада өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү Байденге карата жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында ФБРден суралган баштапкы документтер менен таанышкан. Андан соң конгрессвумен Марджори Тейлор Грин президентти импичмент процедурасы аркылуу кызматынан четтетип, кылмыштык иликтөөнү баштап, темир тордун ичине отургузууга чакырган. Ал эми Байден өзүнүн дарегин айтылган коррупцияга катыштыгы бар деген сөздөрү болбогон кеп деп атаган. Булак Спутник. Садыр Жапаров Си Цзиньпинди куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15-июнда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 70 жылдык мааракеси менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн жылуу куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Сиздин турмуштук тажрыйбаңыз жана талыкпас эмгегиңиздин негизинде Кытай гүлдөп өнүгүү жолуна ишенимдүү багыт алууда. Биз сиздин эркиңизге жана алдыга койгон максатка жетүүдөгү чечкиндүүлүгүңүзгө суктанабыз. Кыргызстан сизди Кыргыз-Кытай ынак коңшулук, достук жана кызматташтык мамилелерин өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө зор күч аракет жумшап жаткан ак ниет дос катары билет. Кытайга мамлекеттик сапарымдын жана Борбор Азия Кытай саммитине катышуумдун алкагында Сиан шаарында сиз менен болгон жолугушуубузду жылуу сезимдер менен эстейм. Сапарымдын алкагында жетишилген макулдашуулар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук жана өз ара ишеним мамилелерин андан арыда илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө, ошондой эле сиз менен болгон жеке алакабызды чыңдоого негиз түздү. Өз кезегимде Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин жогорку деңгээлде туруктуу сактоо үчүн сиз менен чогуу биргелешкен күч аракетимди жумшоого ар дайым даярмын, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Садыр Жапаров Си Цзиньпинге чыңмен соолук жана жооптуу мамлекеттик ишинде андан аркы ийгиликтерди, ал эми дос Кытай элине бакубаттык, тынчтык жана өркүндөөнү каалады. Булак Суперкежи.